Ички иштер министрлиги сертификаты жок косметикалык каражаттарды жана медициналык буюмдарды аткезчилик жол менен мыйзамсыз алып өтүүгө жана сатууга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерди токтотту. 20 августта ИИМдин кызматкерлери тарабынан 12ден ашык даректе тинтүү жүргүзүлүп, тастыктоочу жана уруксаты жок косметологиялык каражаттардын ири партиясы табылган. Алар өлкөгө бажы жана салык төлөмдөрүн төлөбөстөн, саламаттыкты сактоо министрлигинен тийиштүү көзөмөлдөн өтпөстөн мыйзамсыз жол менен алынып келингендиги аныкталган. Тергөө учурунда айрым кызматкерлердин лицензиясы жана уруксат берүүчү документтери жок көрсөтүлүп жаткан косметологиялык бөлмөлөр аныкталып, алар жабылды. Бул боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш жаза кодексинин 231-беренесинин экономикалык контрабанда белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, 6 жаран кармалган. Соттун чечими менен шектүү жарандарга карата камакка алуу баш коргоо чарасы тандалды. Ушул эле кылмыш ишин алкаганда ИИМ 29 августта Бишкекте пластикалык хирургиялык клиникалардын биринин кызматкерин кармады. Күн мурунтан клиникада тинтүү жүргүзүлүп, тиешелүү сертификаты жана колдонууга уруксаты жок ири өлчөмдөгү косметологиялык каражаттар табылган. Кармалган адам соттун чечими менен камакка алынды. Белгилей кетсек, пластикалык операциядан жабыркагандар тарабынан аталган жарандын үстүнөн ИИМге бир нече арыз түшкөн. Кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Ички иштер министрлиги бардык жарандарды косметологиялык кызматты тандоодо этият болууга жана адистердин расмий документтерин текшерүүгө чакырат.